Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерден кызматта Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Жогорку Кеңештин бир нече жолку депутаты, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Зиядин Жамалдинов 1966 жылы Ош облусунун Ноокат районундагы Жал совхозунда туулган. 3 жогорку билими бар. 1988 жылы Фрунзе политехникалык институтунун технология факультетин, 1996 жылы Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин экономика факультетин аяктаган. 2003 жылы Ош мунун юридикалык факультетин бүтүргөн. Зиядин Жамалдинов эмгек жолун Оштогу эт комбинатында баштап, 1994 жылы салык системасына өткөн. Бул кызматта 10 жыл бою иштеп, ар кандай кызмат орундарын аркалаган. Саясий карьерасы 2003 жылы акыйкатчынын Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштөөдөн башталган. 2005 жылы Жогорку Кеңештин 3-чү чакырылышынын депутаты, ал эми 2007 жылы Ак Жол партиясынан Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышына эл өкүлү болгон. 2015 жылы Өнүгүү Прогресс партиясынын катарында парламенттин 6-чы чакырылышына шайланып келген. Кийин мөөнөтү бүтөрүнө 2 ай калганда мандатын өзү тапшырган. 2020 жылдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан талапкерлигин койгон. 2021 жылдын 22 июлунан баштап Зиядин Жамалдинов президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматына келген. Жамалдиновго чейин Ош облусун Жарасул Абдраимов жетектеп турган. Бирок ал кызматка келгенден кийин ишкерлерге 10 бизнес долбоор сунуштап, ал толук ишке ашкан эмес. Мындай жагдай анын кызматтан кетүүсүнө себеп болгон көрүнөт. Эми Зиядин Жамалдиновдун тапшырган салык декларацияларына келсек, Политмер декларатор KG сайтынын маалыматына ылайык, Зиядин Жамалдинов 2015 жылы 12 миллион 295 миң 88 сом таап 1 миллион сомун короткон. 149 чарчы метрде түзгөн батир жана 1 гектардан ашык айыл чарба багытындагы жер телке 2007 жылы чыккан Lexus 470 унаасына ээлик кылат. Жакын туугандары ошол жылы тапкан кирешеси тууралуу маалымат жок. Болгону 38 чарчы метрде түзгөн жашылча жемиш сактай турган кампасы бар. 2016 жылы 1 миллион 138 миң 67 сом киреше тапкан 149 чарчы метр аянтта ээлеген батир 1 гектардан ашык айыл чарба багытындагы жер тилке жана 120 чарчы метрде түзгөн теректерди көрсөткөн. Ал эми жакын туугандары 2016 жылы тапкан кирешелери тууралуу маалымат жок. 2017 жылы 2 миллионго жакын киреше тапса, 2018 жылы 800 миңдин тегерегинде киреше болгон. Мал мүлктөрдүн олуттуу өзгөрүүлөр болгон эмес. Кызыгы, Ош облусунун губернатору Зиядин Жамалдинов декларацияларында жакын туугандардын байлыктарын 2018-2019 жылдары көрсөтүп баштаган. Маселен, 2019 жылы анын жакын туугандары 1 миллион 156 миң сом табышса, короткону 3 миллион сомду түзгөн. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдиновдун жана анын жакындарынын декларациялары тууралуу кеп кылдык. Аман болуңуздар, көрүшкөнчө.